Ассаламу алейкум достор. BYD Song Plus жаңы эле машина редуктор маселеси боюнча келди. Редукторунан май агып атыптыр туугандар. Азыр мен сиздерге ушул редуктор боюнча эмне болду, кандай болду, причиналарын баарын айтып берем. Ушул видеону до конца көрүп коюңуздар. Биринчи эле жумуш фреонду сордуруп атабыз. Ушундай аппарат бар экен. Өзү соруп алып, кайра куюп койсо болот экен туугандар. Мынакей ошол аппарат. Караңыздарчы, заман кандай өнүккөн. Кыргызстанда ушундай барбы жокпу, комментарийге жазып коюңуздар туугандар. Андан кийинки жумуш сразу эле инверторду чечүү туугандар. Мынакей көрүп атсаңыздар, үстүнөн редукторго байланган болттарды бошотуп атабыз. Андай деле көп нерсесин чечпейсиң, только ошол болттарды бошотуп, андан кийин машинаны көтөрүп, ошол редукторго уланган гранаталарды чыгарып, ошол мешать эткен баарын чыгарып, мынакей туугандар көрсөңүздөр болот. Бул жерде герметикти эптеп-септеп сыртынан шуап салган. Бул машина буга чейин ачылып жабылган экен, бирок эптемей герметик шуалгандыктан машинадан май аккан. Май аккандан кийин дагы барса ушинтип үстүнөн ушинтип шыйпап, эптеп-септеп кылып койгон үчүн май ага берген. Мынакей туугандар, буюрса баарын чечип бүттүк. Азыр балдар менен редукторду чыгарып аткан учурубуз. Бир 3 адам болсо чыгарса болот экен туугандар. Обязательно ошону тиреп коюңуздар, себеби бошоп калган эме кыйшайып калышы мүмкүн. Моторду көтөрүп туруш керек. Азыр биз редукторду чыгарып атабыз туугандар. Мынакей чыгарып бүттүк. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Четтери аябай мындай шалтактатып, эптемей ровный болгон эмес да, ровный шуалган эмес, анан катпай да калгандыгы үчүн май арасынан агы берген туугандар. Эми биз муну бычак менен кырып таза кылып алып, башка качественный герметик менен герметиктеп туруп, кайра жабабыз туугандар. Мынакей туугандар, Кудай буйруса бүттүк. Бул жаап койдук уже, мынакей. Биз кара герметик менен аккуратно жаап, эң башкысы кургатып салдык туугандар. Өзүңүздөр көрүп оценка берсеңиздер болот. Буюрса эси да сүйүнүп калды. Ушул видео роликтер пайдалуу болсо, лайк басып, комментарий жазып, подписка таштап коюңуздар туугандар.